2026-жылы ушуну Ат башы айылдык кеңешинин төрагасы Улук Мелис уулу кичи мекендеги курулушу 10 жылдан бери токтоп турган Күмөндөр Тыналиев атындагы балдар бакчасын элдик ашар ыкмасы менен бүткөрүүнү сунуштоодо. Бирок азырынча анысы ар кандай объективдүү себептерден кубаттоого алынбай, кур бекер убарадай. Ал ортодо өткөн кылымдын 60-жылдарындагы эски муратка батпай, ар кайсы жайларды баш паниктешкен бөбөктөргө талаптагыдай шарттарды түзүү олуттуу түйшүк. Андыктан жаңысын тез арада калк кызматына коюу зарылдыгы өтө курч. Анан ошону өзүбүздүн бюджет менен бүтүрөлү деп 2025-жылы биз өзүбүздүн ички бюджетибизди карап атканда 20 миллион сом акча каражатын ушу бөлгөнбүз. Бирок биз сметаны сураганда биз 80 миллион сом деп автор проекттикке ошондой чыгарып берген да. Анан андай акча каражат биздин өзүбүздүн мындай айтканда местный бюджетте жок болгондугуна байланыштуу. Ошону жогорку жетекчилик аркылуу, архитектура курулуш министри аркылуу ушуну бүтүрүп берүүнү биз суранып атабыз. Учурда кароосуз калгандыктан ары бери өткөндөрдүн дааратканасына айланган бул объектини курууга 2015-жылы Ат башы айыл өкмөтүнүн казынасынан 20 миллион 700 миң сом каралып, баарысы шыдырыла башлагансыган. Арадан көп убакыт өтпөй, ушул жумуштарды аягына чыгаруу вазифасы жүктөлгөн Авангард строй курулуш компаниясынын жалкоолугубу же кыйла жерге секирткен кызыл кекиртектин кылыгыбы айтор ири сумма кумга сиңген суудай дайынсыз. Ал эми бүгүнкү суук аба айында минтип, асты сыз бөлмөлөрдө иштөөгө аргасыз Сейитказы Андабеков атындагы Ат башы райондук маданият үйнөлөр 3 жылга созулган капиталдык оңдоп түзөө жумуштарынын алигиче аяктабай жаткандыгына кыжаалат. Айтымдарында ушул аракеттерге чегерилген 20 миллион сомду Ат башынын жаштары жоопкерчилиги чектелген коомундагылар сол чөнтөккө шолоп жиберишпегенде азыркыдай оор кырдал жаралмак эмес. Чындыгында анын күнөөкөрлөрү өз жазаларын алышты деңизчи. Бирок андан абал оңолуп кетпеди. Дагы жакшы, чампаланган чараларын жасоого республикалык бюджеттен кайрадан каражат бөлүнүптүр. Ат башы айылындагы Андабеков атындагы маданият үйүнүн азыр капиталдык ремонту 2025-жылдын планына быйыл ошо 8 миллион сом каралып келген. Бүгүнкү күндө ошо подряддык уюм биз тарабынан тандалып алынып, бүгүнкү күндө капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Бактыга жараша ушул жолку иштердин жүрүшү купулга толоорлук. Эгер ал өз нуңунан бузулбаса, акыры маданият үйү жакын арада көйкөнүп көркүнө чыкчуудан. Өзүбүз дагы мына кирип чыгып карап атабыз. Кудайыма шүгүр, жакшы. Сапаты жазып атышат. Бул эле ичинде эле жасашпайт. Бул ушул эки акчанын ичинде, сыртында дагы толук ограждение алмашат маңдайындагы. Брусчатка төшөлчү жерлер бар, булар алмашат. Маңдайда турган эстеликтер күнбатыш тарапка бүт коюлат. Ошентип бирөөсүндө жабылуу аяк жабылуу эле бойдон турса, экинчисинде аздыр көптүр аракеттер бар. Антса да мамлекет казынасындагы миллиондордун жогорудагы кайталанма жумуштарга сарпталып жаткандыгы жалпысын сар санага салбай койбойт. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.